чечимди биз жокко чыгарып атабыз. Баш аягы азыр бизде болгон маалыматы боюнча бул сөз 198 объект боюнча болуп атат. Курулгандан чуунун үстүндө жүргөн Эзелки Ататүрк паркы Борбор каланын мэринин кезектеги токтому менен курулушка берилип кеткен 40 гектарга чокул аймак парк карамагына алынат дешүүдө. Бирок ал жакка жогорку кызматта турган чоңдор көз боемочулук кылып алган деген мэрия тараптын жоогуна ал жактагы жашаган тургундар караманча каршы. Себеби ал жакта мыйзамдуу түрдө сатып алган жай жарандар дагы бар. Жай жарандар болгондо мамлекеттик жумушта бир дагы күн иштебеген бизнесмен, соодагер, мигранттар дагы бар. Мен батыр энемин, менин жети балам бар. Бирин-бири өдөлөтүп ушул үйгө жеткен. Я продал пятикомнатную квартиру на Дзержинке. Это нужно было для моей дочки. Она инвалид с детства. Вот, и надо было квартиру на первом этаже, чтобы гулять в парке. Касинин базасында военный кафедра бар эле. Биз военный подготовкадан практиканы ушул жерде өтөт элек. Рациялар тагынып алып келгенде бул жерде дарак түгүл чөп өсчүбүз. Какыраган таш. Биз күндүн ысыгында ошо көлөкө кылганга деме жок болчу. Албетте, мамлекеттин мыйзамсыз кеткен жерлери өлкөгө алынганы жакшы. Бирок балык башынан сасыйт дегендей, аймактын тургундары менен эл өкүлү Дастан Бекешев жолугуп ойлорун укту. Анда депутат элге кайрылып, эгер курулушка берилип кеткен жер чырын териштирүүдө ал жерлерди башында алып, жөнөкөй элге сатып жибергендерди биринчи кезекте жоопко тартуу керектигине токтолду. Выделенные участки, даже пусть эти решения признаны незаконными, но надо было, значит, уголовные дела возбуждать и привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто выдавал эти разрешения, а не к вам претензии предъявляют. Третье, вы не первые приобретатели, вы уже вторые, третьи, четвертые, пятые, там чуть ли не седьмые даже есть. Поэтому вы, как добросовестные покупатели, суд тоже это должен учесть. Ну и четвертый вопрос, самый большой, что на меня это компенсация вопрос. Эл өкүлүнүн кебине кошулган тургундар маселеге кантсе дагы туура юридикалык баа берилишин суранышкан жашоочулар айласыздан каңырыгы түтөп турган чагы. Жок, вы думаете, это противозаконно, если им выделили? Эмнеге катталган жок? Бул суроо чоң. Парктын границасы болгон эмес, юридикалык жактан мен аларды актабайм, конечно. Жрас де юре. Могу жер парк эмес деген документ жок болгондон. Мындай учурда баш ал десе бөрк алды кылбай мэрия кандай эки тараптуу туура чечимге келсе туура болорун депутат кебине кыстырды. Көчөлөрдү кыдырып мэрия барып эме силер линиядан чыктыңар деп снос кылган, туурабы? Көрдүңөр да, азыр мэрия эми айтып атат. Эми ошол ким линиядан чыкса, ошол жерди арендага алгыла дейт. Зачем смысл анда снос кылган, туурабы? Арендага алгыла дейт да. Вот смысл жок болчу да, ушундай действиялар боюнча. Бул жерде дагы жөн эле ИБД болуп атпайбы? Орусча айтканда просто имитация бурной деятельности болуп атпайбы? Эми чынында бул жерде мен ойлойм, мэриянын дагы мындай шалыкылы өтө көп. Аны юристтер айтыш керек болчу. Биринчиден биз өзүбүз токтомдорду жогото албайбыз, аны мындай жогото албайбыз. Аны андай кылганга болбойт да. Ошон үчүн ушундай Бронзовый призер Олимпийских игр в городе Москве Сатынкул Жуманазаровдун юбилейсине тагына. Мен 3-чүсү. Мен алганда 8 сотканы пустырь болчу. Бу жерде дарак эмес, чөп төспөгөн жер болчу, таш какыраган. Анан бул азыр мэриянын немелери, азыркы немелер, блогерлери немелерди күнөөлөп атат. Эмне үчүн мурдагыларга, биринчи имеется в виду первые хозяева, да? Эмне үчүн министрге берген, эмне үчүн депутатка берген, эмне үчүн ген прокурорго берген депчи. Алар мында элге эмгеги сиңди да, туурабы? Жок, вы думаете, это противозаконно, если им выделили? Өзү мэрия учурунда раз токтомду чыгарса, алар өзүлөрү эле жооп бериш керек. Дастан Долоевич, уруксатпы суроого? Бул жакта дагы мындай болуп атат да, сиздин дагы өткөн азаттыктагы маегиңиздерди дагы көрдүк. Ал жакта дагы сиз жылда мэрия өзүнүн чегин, аянттарын тактоо үчүн сиз кат жазып ал жактарга жылда кайрылат экенсиз да. Бирок эмне кандайдыр себептерден улам жооптор дагы көп болбойт экен да, сизге канааттандырганчы. Анан ушул акыркы ушул окуядан кийин сиз деле кызыгып көрдүңүз да. Негизи мэриянын чеги кайсыл жерден башталат? Парковый зона өзү кайсыл жерден деген суроо болот да. Булар айтып атышпайбы, 92-жылда чегара аныкталган. Ошол токтомго биз кайрылып атабыз деп атышпайбы? Учурунда болгон чегара, бирок эмнеге катталган жок?
Бул суроо чоң. Эмнеге 92 жылдан баштап ошого чейин 32 жыл чек ара аныкталган жок, ошол суроо дагы эле бар. Так что ушундай. Алар айтышпайбы, биз ошо возврат кылдык. А возврат кылса андай эмнеге учурунда барып топосъемка кылбай, госкадастрга каттарды жөнөтпөй ушуна бирөөсү отурганда, значит. Мен жеке суроом, мына сиз деле юристсиз, сиз деле мыйзам чыгаруу жыйынында бир топ жылдан бери иштеп атасыз, эмгегиңиз өтө тажрыйбаңыз көп. Парктын чек арасы аныкталбаса, ал юридикалык процедураны өтпөсө, ушул Жунушалиевке окшоп буга чейинки мэрлер деле мыйзамдуу келген мэрлер. Алар өздөрүнүн укуктарын пайдаланып, полномочияларын пайдаланып чыгарган чечимдерди сиздин жекече пикириңизди уккум келет да. Бул мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи? Учурундабы? Учурунда. Мен ачык эле айтсам, мен вообще ошол паркты бөлгөнгө каршымын. Негизи бөлбөш керек болчу. Негизи бөлбөш керек болчу. Но раз уже бөлүнгөндөн кийин, раз ушундай болгондон кийин, эми ошого ошол токтомду чыгарган, макулдугун берген, разрешение берген, жер участкын биякта бөлүп берген ошол кишилер негизи жоопко тартылыш керек. В принципе, силер бул жерде күнөөлүү эмессиңер да. Силерде күнөө жок. Бул эң чоң күнөө бул ошол эле токтомду чыгарган кишилерде, чечимди чыгарган кишилерде. Ошон үчүн мен ойлойм, алар негизи жоопкерчиликке тарш керек да. Учурунда биз 2000, азыр мен айта кетсем, 2012 жылдагы жогорку кеңеште биз комиссияны түзгөнбүз парктар боюнча. Бүт материалдарды биз башкы прокуратурага жөнөтүп бергенбиз. Даже ошол Ататюрк боюнча. Ошол учурда башкы прокуратура бизге жоопту берген. Бул бүт баары мыйзамдуу. Биз эшикке кабылбайбыз деп ушуна берген. Все, ошол менен бүттү да иш. Бул не только парктын, Ататюрк парктын болчу, бул башка парктарды даже изилдегенбиз. Экинчи суроом бар, чоң рахмат. Экинчи суроом, мына 12 апрелден бери баарыбыз эле ар жерден ушу документтерди издеп атабыз, архивный документтерди. Туура кылып атасың. Биринчиден, кээ бир жерлерде уже жасалма бут тосуулар пайда болду. Экинчиден, менин терең ишеничте мен ошол мэрлердин баарын жеке тааныйм. Алар ошол өз учурундагы тажрыйбалуу, акылдуу кишилер болчу. Эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз ошондой бир жол көрсөтүлүп турганда алар бармак эмес бул жакачы. Себеп парктын границасы болгон эмес. Юридикалык жактан мен аларды актабайм, конечно. Жрас де юре могу жер парк эмес деген документ жок болгондон кийин мэрдин укугун пайдаланып ошол кездеги мына Чыныбек Абдыкапарович айткандай, ошол кездеги чыныгы биринчи тизмени алып көрсөңүз, президент Акаев бекиткен. Ал жерде бир бардыгы Кыргыз элине, Кыргыз республикасына эмгек сиңирген кишилер жүрөт, фамилиялары. Мен колдойм аны. Бирок алар кийин турмуш кандай болду билбейм, башка колдорго сатты. Биз дагы 5-чи мына көп кабаттуу үй, биздики 28 квартира. 5-чи ТСЖнын өзүнүн закону бар. Ал боюнча үйдүн астындагы жер ошол үй менен чогуу каралат. Анан сизге ушул сурооду мен өзүм көбүрөөк жооп берип койбойм, сурооду бергеним. Мына ошол де юре алар өзүнүн полномочиясынан чыкпаса, Генеральный прокуратура жооп берсе, алардын действиясында состав преступления жок депчи. Мен ошон үчүн айтып атпайм, силерге ошол мыйзамдуулук боюнча карап көргүлө деп ушуна катты жазып кайрылсаңар. Ар бир үй ошол боюнча катты жазыш керек. Биз сотко берип атабыз. Биз мэрдин өзүнөн уже эң биринчи сотко бергенге чейин башкы прокуратурага бериш керек. Алар изилдеш керек. Реакциясын, реакцияны караш керек, ооба. Рахмат. А так негизи мен дагы бир жолу айтып коеюн, азыр мына жаңы кишилер келди да. Ошо парктын чек арасы аныктоо боюнча мен колдойм. Бирок ошо демонтаж кылып эми уже жашагандан кийин бул смысл жок да, смысл жок. Бул жерде выход бир бар, мэрияга дагы, силерге дагы, менимче бүт уведомление артка кайтарып алып
айч керек. Да, мына парктын чегара уже аныкталды. Мен даже ошол учурда мен иштерди айта кетсем 2013 жылда мен мыйзам долбоорду сунуштаган парк боюнча ошол боюнча. Чегаралар аныкталсын, жерлер парктын болсун. Бул 11 жыл мурун болгон. Бирок мыйзам тилекке каршы даже регистрациядан өткөн жок. Себеби анын тоскоолдуктары бир топ эле кишилер болчу. Мейли дедим. Экинчи вариантты сунуштадым. Бирок вот азыр ошого келсек болот да. Парктын чегаралары бар, уже чегарасы бар. Уже парктын жерлер боюнча, ну кичине болсо дагы салыктарды кошпой, жер салыкты. Ну все, ошол менен бүтсө болмок да менимче. Себеби мисалы азыр приусадебный участок айтып атышпайбы, азыр где-то 700 сом болот жылына. Где-то 4 соток болсо Бишкекте 700 сом төлөйт. Ким парктын ичинде жашаса, мели уже жаша берсин, снос кылбайбыз. Жок, азыр 5 секунд. Аны изилдеш керек. Аны еще изилдеш керек, аны туура айтасыз. Ал мисалы жок, парктын ичинде болуп калса, мели ал 700 сом эмес, ну хотя бы 1000 сом төлөсүн, кошпойсо. Менимче бул выход да, бул эң чоң эме, жакшы выход болду да. Как вариант. Себеби мына карабайсыңар, вот өткөндө вот былтыр барып көчөлөрдү кыдырып мэрия барып эме силер линиядан чыктыңар деп снос кылган, туурабы? Көрдүңөр да аны. Азыр мэрия эми айтып атат. Эми ошол ким линиядан чыкса, ошол жерди арендага алгыла дейт. Зачем смысл анда снос кылган, туурабы? Арендага алгыла дейт да. Вот смысл жок болчу да ушундай действиялар боюнча. Бул жерде дагы жөн эле ИБД болуп атпайбы? Орусча айтканда просто имитация бурной деятельности болуп атпайбы?